Туғандар, ассаламу алейкум. Бардыңар да мына Яндекстің офисіне келіп отырсыңар, Самазанчыгача, Самазанчы олғаны, парковый Самазанчы олғаны. Ушул жерге келгенче кийинип кеткиле. Мына форма кандай экен? Мына артты карасаңар, Кыргызстан жаңы желеги. Ушуна форманы да заказ берсеңер болот. Мен дайым эле чыгарып жүргөн, өзүм көбүнчө ушул жерден кийинем. Барс бренд туғандар. Жаңы кийимдер келиптир, жайкыга даярдык дейт туғандар. Машина менен келсеңер, Яндекстің офисине келсеңер, машина ушул жерге болсаңар, метро менен келе турган болсаңар, 4-выход туғандар. Ушул эшиктен киресиңер, калганын азыр силерге көрсөтүп берейин. Не кийимдер бар, чогуу көрөбүз. Мына туғандар, мурун Барс бренд мына бетте болчу. Бул жактан азыр бул жака жаңы көчүп атат. Вывескасын бүгүн илип коем да, ушул жерге келсеңер, Барс бренд деп жазылуу болот туғандар. Бұл форма өте сонун екен. Бұл только под заказ дейт туғандар. Салам алейкум. Жігер, жусақ шақшы, іштіп атасың ба? Айта берейін, а? Болды. Туғандар, мынау жерде тұрған футболканың бір 50 түрі бар екен. Мұнан да тұрат. 50-ден ашық түрі бар дейт, 600 рубльдан екен. Дағы бұл чекесі дейт. Дағы құдай бұйырса товарлар келет екен, жолда келіп атат екен. Бұл жер полный толот екен. Соның қылып жасап қойып тұр. Моу оқшауындарды, курткаларды, ошондой эле, мына жакта өтө дерсизки Мадейн Италия дейт. Оны көрсөтчү. Кана. Мына карагыла. Көрүнүп атабы жигер? Кана. Мынакей. Өтө качественный мына футболкаларды карасаңар, видеодон билинип атабы, билинбей атабы. 1400дөн. Булар 1700, бул жак болсо 1400дөн. Шымдары бар, футболка бар, жайкыга, носки бар, ич кийим бар, бут кийимдер полный келип атат. Адресini экранга жазып койдум. Телефон номерин жана Инстаграмда коюп койдум туғандар. Келип көрсөңөр болот. Инстаграмдан жазсаңар жооп берет. Метрого чейин доставкасы да бар. Метро менен келсеңер 4-выходта, машина менен келсеңер азыр силерге жолду көрсөтүп койдум. Жаңы кийимдер, жайкыга кийинип чыкып кете бересиңер туғандар. О, нарактан келип атканда мынантип келди го. Конжорду өчүр дейт. Не кылайын? Ооруйм дейт. Өчүрөбүз да эмне кылабыз? Жаман көпчүлейт экен бул эжеме. Колодка ушун чыйкылдап атат. Жаң бойсом, не то экен, короче. 22 минутада. Жигер 883кө. Нормально. Жаман эмес. Күн дерс кырсып атат. Уже 24 градус дейт. Дагы катуу сыйбы дейм да. Саат 1 болду. Көрдүңөр. Как всегда, обедтен кийин иш баштап атам. Болот, неге дейт. Сен графигиң начар экен. Анамына дейт. Ачыгын айтып коем, мен ишим бар туғандар. Бир жерде иштейм. Саат 10-11де бошойм да, ошон үчүн мен обедтен кийин чыгам. Ишим бар туруп, кантип саат чыгам? Дезең, Ошо. Короче, Кузминкиге барышым керек экен. Кузминкиге пайжамамды сайландан чыгып туруп, даже 12 саат бүгүн күнгө карайын деп калдым. Канча соолуп калды? 22-сү, жигер 22 экен. Күнгө среда экен. Кеттик анан биз менен чогулла, бүгүн дагы бир иштеп туруп катырып келели. Кеттик. Балалыктан бирге жүргөн сенсиң жоролор, 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 жоролор. Эртели кеч ойноп күлгөн менин жоролорум, жоролорум, жоролор, жоролор. Балалыктан бирге жүргөн сенсиң жоролорум, жоролор, жоролор, жоролор. Эртели кеч ойноп күлгөн менин жоролорум, жоролор, жоролор, жоролор. Такси кылсаң ушуда жыйттар, кичине жерге жөн баргың келбей калат го. Кузминкиге барыш керек дедим, метрого пайжалан бастым. Наңарсаңар. Нерге барсам, нерге таштап коет экен го. 25 минутта 540 экен. Не 500 сом деген. Зато чайдын пулу чогултпайбы? 1 рубль комиссия алат. Промокод жандырып койгонбуз. Жөн келиң келбейт го чиркин. Ал жерден бирөөнүн машинатын тартып калдычы. Анан кийин кайра ишти болгон таба. Кеф барбы? Бар экен. Кузминкидебиз. Эми линия коелу. Бытыр мына Октавианды бүтүрдүк. Кызыккандар болсо каналга кирип көргүлө. Сатылат. Бир оформление менен. Линия койдук.
Кузьминкидебиз. Люберцага бербесе болду. Жакшы, экинчи адрес көрүнөт, кийипке жанык. Клип көргөнчө иште кылайлы. Шереметова жака келип калдым. Биринчи жолу келишимде бул жакачы. Ошо 30 мүнөт убакыт жерде деп 500 рубль деп 30 мүнөттө кеч келдим деп платныйга салай десем жок дейт да. 1 саат 27 мүнөттө 1637ге. Эми нормально бирокчу. Шереметке кантип барам? Жок, бербейт кой эми. Мындан карагыла. Бери койсо болот. Не кылабыз эми? Эконом жандырабызда проводникти алып туруп, кирип Шереметтен заказ алабыз. Ошол жерге келип калдык. Анан мына футболканы баштан алдым. Ушундай футболкалар керек болсо, видеонун башында көрдүңөр. Ошол жактан магазинге барып кийинип кетсеңер болот жигиттер. Олоттон келдим дегеле. Скидка алып берет. Сөзсүз түрдө. Ачып коем жигер. Шереметке баралычы, кандай заказ алат экенбиз, эмне болот экенбиз. Парковкага кирели, бир жолу чай ичели. Терминал Б жака кетип аттым эле. Анал жерден мостко чыгып, Б жактан билесиңер, разворот кылайын деп атсам, заказ берип калды. Могул жакта гостиница бар беле, мен билгенден. Кетип атам. 1.68 менен красный площадь деп түштү. Красная площадь дейт. Бул эми чын заказбы? Же афериштер заказ бердиби? А, Бека? Бека? Короче, мен барайынчы 1.68 менен берип койду. Центрге. Чай ичип алайын дедим эле. Чай ичирбейт экен да бу яша. Заказ чыкса болду, убара албай. Мына жерге да шифр коюп коюптур. Анан, мына музыканы каяктан коюп атасың, комментарий жазат, кайсылыр деп билбейм да жигиттер. Энди YouTube'дан, TikTok'тон, Instagram'dan жаңа каверлер чыгып калат го. Ошону коюп коем да. YouTube'га каалаган ырды кое албайсың да. Авторский право деп калат. Ошол аккордеон, гитара, жонурдайт, каверлер, ошолорду коесуң да. Каалаган ырды койгондо жинни музыкалар коюп бербей эле мен Бегиштин улукманаполардынчы. Авторский право дейт, YouTube жабылып кетет, туктап коет. Ошондой да. Ошого билбейм, TikTok'то нарак-барактан алып эле коюп коюм турат ушунча бар. Кеттик ана клиентке барайлы. Жаныңдан деп. Красный площадьга келдим да. Аферис эмес, чындап эле клиент экен да. Местоположениеси наракта турат, чыгарышып кетейин эми, сөкүм да. Бирок мына красный площадь любой жерден боло берет дедиле. Бурулуп туруп токтоп койдум. 48 мүнөттөгө 1000, бул эсептөй калсам эмне болот эми. Айла жок, не кылабыз, эш кылабыздар. Красный площадь. Чигер. Нормально. Зыңк. Эми чай ичейин, курсагым ачып кетти. Кеттик жигиттер. Чай ичип келебиз, чай алып берейин. Кеттик. Мантип жолду жабып койтатты. Алды пустой. Мен кетип атам. Бошотуп коюн десе. Красный площадьта ал жакта жабып коюп раза турдум, мен машинаны туржуңарсаңар. Центрге келбей эле койгула да. Экинчи адресиңер көрүнсө чындан карагыла.
Şu biri geliyor da tap olmaymış. Şuna bular cevap koydu. Ne? Sakin kıymalı atışat. Transportun артында әлем жауып қойып, павроттан бұрылышым аз эле қалды. Жолға шықпадым да. Кетті онан да жаны жоқ. Кешке шейін демалып оқшайсың. Жол жауып, пробкада қалып кетсең, өмірің өтіп кетеді ғой, яқа. Санаға салып мені düşүмөгөн, садаган күнүм болуп күлмүңдөп билген. Кайдасың айтчы деги ашыгым азыр, кадырын кечирем ми кечигип билген. Эстесем мезилемин от болуп күйүнүп, эч жаным кечирилгис белене күнүм. Мейлі күн арадан ай жылдар өтсө да, мен сени махаббаттың бары бир сүйүп. Эркем ай, кечелем сени, эркелебемби, кайрылып келчи, кечирип мени. Мол, өткөнкү Аризо. Камера менен Аризону салыштырганбыз го. Ошол Аризода. Ой, мен кечир. Бека. Салам алейкум. Жақсы. Мына канжарда. Курсак болгузуп чыктык. Бека көз. Бека İşte kılaylı endi. чалып берем деп чакырып алып, алдап кетти. Кутар байнап деген. Неме? Саат 6-дан 40-га өттү. Мына Бека. Мына 40 өтүптүр. Короче, Бека неме дейт? Кече биз Аризо менен камераны жарыштырып, салыштырып чыкканбыз да. Не дейт айтчы WhatsApp'тан? Hem комментарий gele жаза бербей, WhatsApp'ка да жазып таттым. Не деп жазды? Камерада бар депчи. WhatsApp'тан жазды өзүңө. Жакшы Кудайга шүгүр да чал болганда. Жазып атат. WhatsApp'ка жазып алып турабы берме? Камерада бер депчи. Айтып берсе, жыгылып калыпмын да. Комментарийден деле жазса окуйбуз го. Комментарий окуйбуз десеңер, WhatsApp'тан короче SMS жаздыр да. Аризону эле мактайсың деп камера баары камера личкаса жазыптыр. Пробка өлдү болду. Пробка ошун болду. Пробка совсем болду. Центр жакты жауып салган. Bir 2 saat демалайлы. 2 saat уктайлы. Мына подушканы алдым. Подушканы алдым. Балдар тыйм өзүнө мындан карагыла. Көрпө бар эле да. Ошо түшүктү алсам азыр. Мен жатып уктайм. Камерники кандай мындай болобу? Мындай болобу? Билбейм, камера айдап. Мындай эле кызым жатат жигиттер. Айдаган эмесмин камера. Мен басып турсам мынакей. Жатат. Анан иштейли. Массаж дагы бар бирок. Болду. Кудай буюрса эртең дагы бир видео тартабыз. Ана 2 күндөн кийин көрөсүңөр. Кудай буюрса 2 күндөн кийин чыгарабыз. Жакшы, силерге пайдалуу видео туугандар. Азыр эми пробка болуп атат, иштегенден пайда жок. 2 saat демалайлы. Ошентет. Кийин ишке чыгабыз. Курсак тойду? Курсак тойду. Болду, акчага тарап кой. Ошо акча жок болду да. Кеттик. Бастым миллионга. Мен да бастым анда. Биринчи мага берет да. Sen kança işlep koydun he? Oo, 4800 deydi. Мен 5 заказ 5367. Короче, пробка азайсын деп атып, караң кирип кетти го. Пробка сатсым болду да бүгүнчө. Кече пробка болду. Негедир центрге бирөөлөр келдиби билбейм. Центр жауып салды, ичке вообще желание болбоду да. Эч пробкада ошо иштегим келбейт. Пробка азайды, 3 балга түштү. Эс алдык. Телефон чукап жатып, монтаж кылып, бир нерсе кылып, план кылып, Кудай буюрса. Тайчак турат. Кудай буюрса эртең жасайбыз. Кеттик анда. Саат 9:30 болду. 12:30 бирге чейин иштейли, 2-3 саат. 3 балл пробка. 3 балл пробка. Саат Жигер 9:30 болду. Пробка кетти. Силер да ушунайсыңар, пробкада иштебейсиңер. Пробкада бир калсаң алып кетесиң да. Бир келетмен 1 саат, 1,5 саат. Онун эмнерде 2,5 саат дем алдык. Нормально. Дальше иштей беребиз. Дем алып иштеш керек. Адам вообще зерикпеш керек. Кеттик. Короче, жигиттер 100 километрге заказ берди. 99 километрге.
алсам албасам деп атсам, мына Бека деген бала ал dedi эле, мен дагы алып бердим мунун сөзүнө келип. Мына отурушта карагыла күлүп. Короче, 1.49 менен берди. Жаңа жерде отуруп карасак, коэффициент азыраак. Мен айдадым центрге дедим да, Киевский вокзал жака келип атсам, Королевко деле албай койдум. Артынан эле 1.49 менен берди. СНТ энергия дейчи. 100 км экен. 2 саат 18 минутта. Мен кечеги видеода айттым эле, узак жака алгыс болдум дедим дагы. Алып алдым. Эми промокод бар. Нормально болобу деп ойлоп калдым да, 1.49 менен. Канчага барам бир? 5тен нары барам да. Бека 5тен нары чыгабы? Да, албай эле койбодум да, бирокчу. Я кой, 2,5 саатка мен 3,5 барып. Албай эле койбой, ушунчу пустой кайтышты элестетип бергиле. Майлы бир 100 километрге барсам барып, 100 километрге вообще заказ алып көргөн эмесмин. Канча болду? Ала элекмин да, көп болду. Былтыр баргам. Быйыл бар эле экем. Так эле, кеттик 100 болсо 100 кеттик. Карагыла, 100 километрге. Ё-моё. Майлы, бир көрөлүчү Москваны, кыдырайлычы. Өрүп кетсин. Обратно заказ болсо, вообще зыңып калат. Кеттик. Мынандай жерден кирдим деп койгула. Жолду карасаңар. Азыр газ айта берейинчи эми, айдай берейин. Домой 1 саат 45 минут көрсөтүп. Короче, заказды жабып койдум дегиле. 6391ге. Варатадан кире албай, кыйга туруп калдым да. Келбейчи. 6391 болду. 7000 рубль берди. Наличка эле. Окей. Короче, СНТ энергия дейт. 6391. 2 саат 38 минут болуп кетти. Келип, варатадан кире албай турдум. 10 минуттай. Охрана суктап ачпайт десеңер. Өзүнчө ача экен да, элес экен. Мындай жер бир корком деп койгула. Тамаша. Бир кызды алып келдим. 4-5 жолу токтоп де, ушу маст алып келсем ушу де. Көбөйтесинен русская эмес да, башка да. Тосуп алган орус эле бирөө. Канча болду дейт? 6391 болду эле. 6391 десем 7000 рубль берди. Хорошо дедим. Стоитлеби кандай дейсиңер? 100 километрге 2,5 саатка. Жолдо магазиндерге токтоду, 4 жолу вино алам деп издеп. Азыр бул жерде Москвада заказ жок по-любому. Токойдун ичинен какта заказ дейсиңер. Ичинен нара кайдасаң бир 10 километр. Айыл келет. Болгон тарифти жандырып туруп кетебиз. Промокод бүттү. 2,5 саатка стоитлеби, мен кечеги видеода айтканмын. 75 километрге барып, экинчи узак жака заказ албайм деп алып, мына коэффициент менен бергенин көрүп, өзүм ойлодум эле, где-то 6 болуп калат го, 5-6 депчи. Мен ойлогондой эле ошол сумма чыкты. Нормально го дейм. Москвада иштесем да, мисалы 4 саат убактым кетет экен. Туда обратно. 4 саатта 7000 таппасам керек эле. Чымы жигиттер. Мына жолду карасаңар. Жаман. Где-то 4-5 километр ушундай. Асфальт, но так. Ушундай. Кеттик анда, заказ болбойбу айдай берейинчи. Дагы айтам, заказ болуп калса вообще сон болот. Записым сон болот. 2000-3000 заказ болса дагы. Жолдан чыгып калар, а? Жакшы ниет, жарым арыз. Кеттик тугандар. Мону алып алганым бар саңар дагы. Бир нерсе калып деп ой-пой келип кетти да, ё-моё. Ой-пой. Бир нерсе болот деп. Эмне болсунчу, мен токойдун ичинде эмнелер гана болбойт. Орус мас экен, кыз дагы мас. Көп сүйлөп койдум, кеттик. Мен үйгө келдим жигиттер.
пустой эле үйгө айда бердим. Музыканы коюп туруп өзүм менен өзүм. Пустой келдим, короче. Саат 2-ден 15 өттү. Уруу эле келдим, жаман тез келдим го. 1,5 саатка жетпедим да. Менге койдум. Так, иш бүттү. Ой, чөч. Мына болду да. Кандай ойлойсуңар? 6 заказ менен. Акыркы заказ ушу мына болду. 6391ге. Ушул жактан кайра пустой келдим. Так, пробег. Үйгө келгичекти 309 жүрүп койдум элестетип эле. 10 саат 10 мүнөт болуптур. Кандай дейсиңер? Устойт эмеспи? Ушу менен эми чечим чыгарып көргүлө. Долгу поездка алган устойт же устойт эмес? Кечегиде алгам мен 75 километрге. Москва Сити, Москвага чейин пустой келдим. Заказ жок күндүзү. Азыр мисалы 100 километрге бардым, үйгө чейин пустой келдим. Элестетип эле. Ошондо ал жака барган жакшы элеби же барбай эле Москвада иштесең ушул акчаны иштеп коесуңбу? Мисалы мен 2,5 саат убактым кетти. Кайра 1,5 саатка жетпей келдим, 3,5 4 саат деп коеюн. 4 саатта чайны кошпой эле коеюн 6,5 миң рубль. Устойт эмес. 100 километр нары болсо үйгө чейин 80 да. 180 километр. Кечегиде дагы эми чечим чыгарып көргүлө. Неме болсун да. Пайдасы тийсин деген ой ушулчу. Лучше узак жака менин оюм. Узак жака заказ албай эле коюш керек экен. Мына мен кечеги видеодо айтканмын, мурдагы иштегенмин. Экинчи албайдым да, кайсыны көрүп туруп алып алдым да. Эми алгыс болдум окшойт, билбейм. Не стоит да? Барасын обратно заказ жок. Ал клиентиң туда обратно барса бир жөн. Тура келбей калат экен, а? Силер дагы эми мынтип заказ 70, 80, 90, 100, 150, 200 албай эле койгула. Еще азыр мына меники промокод менен болду. 1 рубль алды. Без промокод болгондо вообще мына сумма чыкпайт эле, мисалы 11700. Без промокод 8000. 2 саат, базар жок 3 саат эс алдык. Ошондо 9 саат. Өзүңөр чечим чыгарып көргүлө. Жейтер. Бирөөгө пайдасы тийип калат бурса, чынбы? Пайдасы тиет. Сөз тиет, Кудай бурса. Узак жака заказ албай эле койгула. Ошол кийинки видеодон жолукканча, ассалам алейкум. Эртең эртерээк турайын дагы мен. Силерге дагы бир жакшы видео тартам, Кудай бурса эртең. Силерге пайдалуу жакшы видео тартамын. Аны уже бир 2 күндөн кийин чыгарамын. Видеого лайктан басып, подписаться болуп, бир пайдашка көрүп коесуз жигиттер. Ассалам алейкум.